Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Нурмат Садыров 23 жашка толду. Күлкүлүү видео. Анжелика аянттагы митинг учурунда каза болгон Үмүтбектин элесин арнап кино тартат. Нурлан Насиптин эжеси Эльзада турмушка чыкты. Атамбаевдин кызында канынан рак оорусу шектелип жатат. Нурмат Садыров 23 жашка толду. Күлкүлүү видео. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн Instagram баракчасына зыңкыйган сүрөтүн киргизип, мынтип жазып койгон: "Что-то скучно стало, как бы хайпануть". Ал эми Мирбек Атабеков акыркы учурда өзүнүн жарандык позициясын актуалдуу көрсөтүүдө. Үгүттөп, ушул жерде митингге келгиле, ак үйдү баса алабыз. Ырчы Нурлан Насиптин жаңыдан чыгармачылыкка аттанып жаткан бир тууган эжеси Эльзада Насипбекова турмушка чыкты. Бул тууралуу ырчылардын Instagram баракчаларынан көрүүгө болот. Эскерте кетсек, Эльзада Насипбекованын мурунку жолдошу каза болуп калган. Андан бир уулу бар. Ал эми сиз куттуктагыңыз келсе, анда комментарий жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ырчы Анжелика эми кино тартууга киришти. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Ырчынын айтымында ал продюсерлик кылып, жаңы сериал тартып башташты. Бул сериалды тартуу иштерин баштоого 1 жылдан бери камданып жүрүшкөн. 19 октябрда тартуу иштери башталганы маалым болду. 1 жылдан бери даярдык көрүп, эң жылдыздуу, таланттуу актерлорду топтоп, чыгымдарды колдогон өнөктөштөр менен өзүм чоң жоопкерчилик алып продюсер болуп аттанып жатабыз. 12 сериядан турган сериал чындыкты, адилеттүүлүктү чагылдырып, боевик, романтика, мелодрама менен коштолот. Азырынча аталышы башкы каармандын атынан адилет боюнча турат. Варианттардын бири Үмүт. Жакшы жаңыланууга үмүт менен аттандык. Үмүтбектин жаркын элесине деген ой бар. Акыйкаттыкты издеген сериалга сиздерден сунуш болсо калтырыңыздар деп жазган Анжелика. Эскерте кетсек, Үмүтбек Алтынбек уулу Бишкекте митинг учурунда күч органдары менен кагылышууда жаракат алып, ооруканадан каза болгон. Үмүтбек болгону 19 гана жашында Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жанын берди. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева учурда Санкт-Петербургда медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Ал өзүнүн катталуучуларына онкология оорусуна шектелип жатканын бөлүштү. Анын айтымында ал өзүн жакшы сезбей, канында түшүнүксүз нерсе болуп жатат. 3 ай бою бишкектик дарыгерлерге көрүнгөн, бирок анын абалы начарлап кеткен. Ал Санкт-Петербургдагы Петров атындагы улуттук онкология илимий изилдөө борборунун онколог-гематологуна консультацияга учуп кетти. Эми Алия анализдерин өтүп, лимфа түйүндөрүнүн биопсиясын жана жилик чүчүгүнүн пункция алуу керек болот. Анда эмесе Instagramда жалпы достор, өзүмдүн инилерим менен сиздерге бир жагымдуу чыгарма тартуулап берейин. Кабыл алып коюңуздар анда эмесе. Саройдун гана салкын айтосуна, сагызган гана учат эйзосуна, санамаган
салкынду гана жерге ай саройго сагызган гана келибей конбойду зарлантып гана менин ай койгончо кантейин саналаш болсо Can. Тиги азыр негизи бүт эле жакта эме болуп атат го жана мындай бийлик алмашып анан тиги бийликтегилер баягы жаңы эмелер келипчи баягы башкаргандар жаңы болуп баягы бийлик алмашып атат да мен айтайын дегеним. Анан ошол может сен азыр бийликтесиң анан может сен кандай карайсың кичине чарчадыңбы деп эметип атам да негизичи анан андай деле эмес мага эле шашылыш эмес да анан баягы эме болсо деп аткам да. Анан эмне болду? Анан эчтеке деле болгон жок, жөн эле айтам да. Болду да анда. Тур, чай коюп койчу, чай ичели. Если эме болсо ойлоносуңбу дейм да.